Учурда ардактуу эс алууда болсо дагы өмүрүн бала тарбиялоого, билим берүүгө арнаган Шаршен агайды мектеп окуучулары чыдамсыздык менен күтүшөт. Агай окуучуларга арнап сүрөт иримин ачып окутуп келет. Ирим окуучулардын сүрөткө болгон кызыгуусун өстүрүү менен дизайнерлик кесипке багыттоо максатында түзүлгөн. Айма азыр кызыгуулар ар кандай да. Кээ бирөөлөр телефонго, телевизорго кызыгат. Бирок биз аракет кылып атабыз, ушул дизайнер деген кесипти дагы колдонуп кеткиле деп. Андан тышкары модельер дегенди колдонуп кетсе эч качан талаада калышпайт алар. Андан тышкары мына жерге бак тиге турган болсо, мына барган сайында кичирейип келет. Шаршен агай сүрөт ириминде ар бир окуучу менен жекече иштеп, сүрөт тартуунун ар бир элементин үйрөтүп келет. Агайдын окуучулук кези Нарын районуна караштуу Оттук орто мектебинде өткөн. Окууну аяктаган соң Совет армиясына чакырылып, кийин Чуков атындагы окуу жайда билим алганын айтат. 7 жашыма чейин ата-энемдин колунда болдум. Андан 7 жашымдан Оттук орто мектебине кирип, 1-классына. 69-жылы бүттүк, 70-жылы Советтик армиянын катарына чакырылдык. Советтик армияда Өзбекстандын республикасында болдук. 2 жыл бою ошол армияда болгандан кийин келдик. Ага чейин ошол анда Бишкек, Фрунзе шаарында Чуйков атындагы сүрөт окуу жайы бар эле 4 жылдык. Ошого тапшырып өтүп кеткем. Орун жок. Мен пионер вожатый болуп иштедим да. Аны силер билесиңер, билбейсиңерби? Пионер вожатый деген болор эле. Октябрь деген болор, октябрят деген болор эле. Анан пионер, андан комсомол, андан ошентип кетер эле да. Ал баягы партиянын саясаты да, идеологиясы ошондой болчу. Ошондон ошол пионерлерге вожатый болуп, иштедим 1 жыл. Андан кийин Кадыров Жусуй деген агайыбыз бар эле, ал кол өнөрчүдөн берчү. Анан ал завуч болуп иштеп калды. Анан анын ордуна кол өнөрчүлүк орун бошоп калды. Мен ошо кол өнөрчүлүккө иштеп калдым. Ошондон баштап мугалимдик, кесиптик башталды. Шаршен агай жубайы Турдугүл Абдрахманова менен 1977-жылы баш кошуп 5 балалуу болушкан. Кесибин сүйгөн Шаршен агай ардактуу эс алууга 2007-жылы чыккан. Ал өргүүдө болсо дагы билимин аябай жаш балдарды бүгүнкү күнгө чейин окутуп келет.